Чоң Кемин өрөөнүнүн боо жетпес коктусунун Кароол аянты. Бул Кароол аянтта көптөгөн Кыргыз Республикасынын кызыл китебине кирген аркар кулжадан башка бүт жаныбарларды көрсөк болот. Мисал алсак бугу, элик, чочколорду, аюуну да көрсөк болот. Ошол браконьерчиликти алдын алуу максатында ар бир эгерлер өзүнүн обходторун кыдырып, андан тышкары бизге 2023 жылы Илбирс фонду аркылуу смарт программа кирген. Эгерлерибиздин жумушу өтө мындай бир кызыктуу жумуш. Себеп дегенде бул эми табият менен тил табышып, чогуу ушул жерде жаныбарлар көрүп, кандай кубулушталуу болуп атат, ошонун баарын күндөлүк бар. Күндөлүктөргө түшүрүп турушат ар бир кубулуштарды, астынан чыккан жаныбарларды. Аба ырайын көрүп атасыздар, мына кар жаап койду. Ушундай бир жаан жайт, кар жайт, кыйынчылыктар болот. Ошого карабастан эгерлерибиз өзүнүн кызматын так жана туура аткарып келүүдө азыркы күндө. Эми ар бир адам бул эгерлик жумушка көп эле адам чыдай бербейт. Анткени ызыгы дагы бар, суугу дагы бар. Бул эми адамдын өзүнүн жүрөгүнөн чыгат окшойт да. Анан ушул жерге биздин кызматкерлерибиз өзүнүн жүрөгү менен ушул жаратылышка, мамлекетибизге кичине болсо дагы өзүбүздүн бир салымыбызды кошуп кетели деген ой менен азыркы күндө иштеп атабыз. Бул түзүлгөн негизги максаты биотүрдүүлүктү сактоо жана токой аңтын көбөйтүү максатында түзүлгөн. Бизде азыр өсүмдүктөр дүйнөсү 671 түрү бар. Высшие растения деп коет. Өсүмдүктөрдүн түрү. Жаныбарлардын сейрек кездешүү жаныбарлардын 270ден ашык түрү бар. Булар деген экме көчөттөр. То есть уруктан жана тоо бурчагын терип алып, анан ошонун уругун лабораториядан өткөрүп туруп анан мында уруктарды эккенде монтуп чыгат мына. План боюнча парктын негизи аймагында 4 көчөт канабыз бар. 4 көчөт кананын ичинен 6 гектары даана иштетилет. Анын ичинен план боюнча жылда башкармачылыктан бекитилип берип турат. 80 миң отургузулма көчөттөрдөн 100 миң даана экме көчөттөрдөн, то есть экме көчөттөр чоңойгондон кийин отургузулма көчөткө өтөт да, чоң көчөт. Саженцы сеянцы деп коебуз. Алардан 100 миң отургузуп турабыз. То есть келечекте парктын планындагы, жашыл мурастын алкагындагы аткаруу максатында. Андан тышкары биздин мамлекеттин парктын аймагында көптөгөн администрация, көптөгөн мектеп, бала бакчалар бар. Ошолорго дагы мындай антимонополиянын бекитилген баасынын негизинде мерчемдүү сатып, аларды көчөт менен камсыз кылып, андан түшкөн акчасын кайра эле ушул көчөт канага жумушайбыз.